Ал картошканы 20 сомдон алып жейбиз. Ал себебен ал чистый органика. Барып ушундай издеп калат адам. Себеби дегенде бир жылда 1000ден ашык киши Индияга барып операция кылдырып келип атат. Бардыгыныкы эмне проблема? Боор деген бул нитрат. Нитрат деген бул селитра, азот, пицетит, гербицид. Ошолордун бардыгы биздин фильтрде туруп калат. Барып туруп анан кийин фильтр иштебей калат да, анан кийин баягы уулуу заттар чыкпай калат сыртка. Ошолордун ичибизде калып калат да, анан биз ошол операцияга муктаж болобуз. Ошон үчүн туугандар таза кылып өндүрүңүзлөр, өзүңөр жегиле. Мына быйыл мисалы үчүн баштасаңыздар эң биринчилерден болуп ушу органикага кирип кетесиздер. Биз сатканда дагы ошол органика департаменти өзү аракет кылып силерге сатышка жардам берет. Бир гана органика болсо. Себеби ал жерде текшерилет. Текшергенде эле сразу чыгат. Азыр бар жок лабораториялар Кыргызстанда, дүйнө жүзүндө жок лабораториялар бар. Дароо текшерип, анализин чыгарып коет. Эгерде таза баксаңыздар, алар өздөрүнүн заключениясын бергенден кийин силер аны бардык мекемелерге, бардык тендерлерге бар жокко сатсаңыздар болот. Эми сөздү акебизге берели, азыр мына продукция боюнча кеңири маалымат берип кетсин. Бул өзүнчө эле бир мындай кубулуш да. Бул мындай Алла Тааланын бизге берген белеги. Ошону жакшы кунт коюп угуп, ошону иштеткенди үйрөнүңүздөр. Ассаламу алейкум, урматтуу жамаат. Баарыбызды жараткан Алла Таалага алкыштар, мактоолор болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям салават болсун. Кайсыл бир жыйындар Алла Тааланын мактоо менен пайгамбарыбызга салават айтуу менен башталбаса, ал жыйында береке жок деген хадис бар. Баарыбыз мусулманбыз, баарыбыз карапайым жакшылык каалайбыз. Эми биздин бардык азыркы бардык айрыкча өнүккөн өлкөлөрдө өзүнүн жарандарына, өзүнүн кол астындагы адамдарына ден соолук үчүн кам көрүлүп атат. Анча өнүккөн өлкөлөрдө. Биз дагы өзүбүздүн элибизге өзүбүз кам көрүшүбүз керек. Өзүбүзгө өзүбүз кам көрүп, балдарыбыздын келечеги үчүн генофондду сактап калалы десек, өзүбүзгө кам көрүп өтсөк, бизге Кытай, Америка, калмак, тунган, өзбек, тажик бизге кам көрүп, бизге жакшы нерсесин бербейт. Өзүбүзгө өзүбүз кам көрүшүбүз керек дагы. Химикат деген нерсени азайтышыбыз керек. Себеби баарыбыз билебиз, оору деген нерсе көбөйүп кетти. Оорунун саны, сахарный диабет дейт, жүрөк кан тамыр оорулары, жанагы давлениябыз көтөрүлүп кетти, боорубуз ооруп атат, анан өтүбүз дегендер көбөйүп кетпеди. Себеби 70-чи, 80-чи биз бала кезде, жаш кезде мындай ооруларды билчү эмеспиз. Карган кишилерге оорчу чанда. Азыр болсо көбөйүп кетти. Себеби эмне? Себеби азыр дүкөндөргө, базарга барсаңар, ГМО деген нерсе бар, химикат толтура кошулган нерселер бар, чексиз алып атабыз, контрабанда менен кирип атат. Базарга барсаңар азыр дуст деген нерсе сатылып атат, аптекаларга барсаң кээ бирин дагы бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму тарабынан тыюу салынган нерселер сатылып. Ошол жерде дуст 70-жылы ВОЗ тарабынан тыюу салынган. Ал болбой эле контрабанда менен келип сатылат. Себеби алар деген канцероген экен да. Канцероген деген зат ракты чакырып, ракты пайда кылуучу нерселер. Биз ошондой нерселерден алыс болушубуз керек. Эми ошол бүт дүйнөсүндө азыр ошол өзүнүн улуттун калкына, улутка көңүл бөлүп, ушундай экологиялык жактан химикат азыраак же болбосо нормасы менен колдонулган мындай препараттар колдонулуп атат. Биздин ушул башка өлкөлөрдө мисалы үчүн чоң завод, фабрикалар бар, биофабрикалар бар. Чоң көлөмдө чыгарышат. Ушундай экологиялык жактан таза биопрепараттар. Бизде да ушундай караколдо биз ошол органикалык биздин өкмөттүн айыл чарба министринин алдында органикалык айыл чарба департаменти деген бар. Бурда Кыргыз агро био бар болчу. Азыр статусу өзгөрүп, кичине жогорулап ушундай болуп калганбыз. Анан ар бир 7 областтын борборунда территориялык аймактык филиалдары бар. Биз ошол Каракол, Ысык көл аймактык филиалындабыз, Караколдобуз. Көпчүлүгүңөр билесиңер. Ошол жерде биз мындай экологиялык таза биопрепараттарды чыгарып өзүбүз өндүрөбүз. Андан тышкары пайдалуу курт мускуларды өндүрөбүз. Ошолор жөнүндө азыр мен силерге кыскача айтып берейин. Бул биринчи биопрепарат, бул биолигнин биопрепараты. Муну убагында Иркутскийдин окумуштуулары чыгарган, ошондон момундай энелик клеткаларын бизге алып келгенбиз. Биздин Бишкектеги биофабрикага андан бизге алып келип, ошону окутуп үйрөтүп, анан биз ошондон бери жасап келатабыз. Бул өзү
стимулятор роста и развития деп коет. Өсүмдүктүн өсүшүнө, өрчүшүнө жардам берүүчү өсүмдүк, жардам берүүчү препарат. Анан бул жер семирчи катары кетет, анан жанагы чириткич ооруларга каршы. Бул өзү негизи козгарын препараты. Бул козгарындар өсүп атпайбы? Ошонун микроскоптук түрлөрү бар, көзгө көрүнбөгөн. Мисалы үчүн жанагы эле биз нан жасап атканда колдонгон дрожждор бул ачыткыч козгарындар. Ошол ачыткыч козгарындардын башкача түрү да бул кара козгарындар. Эксофиала нигрум деп коет илимде. Нигрум деген нигер деген сөздүн анында кара козгарындар. Буга деген биз агар кошобуз, кристаллин кошобуз, кум шекери кошобуз, сууну дистилляциядан өткөрүп алабыз, жөн эле арыктаа жөн эле колонкадан сууну кошо бербейт. Ошол тазаланган таза сууга ошол компоненттердин баары кошулат. Агар деген жана деңиздеги күрөң балырлардан алынат. Биздин орой Тянь-Шаньлай тоо системасы деп коет. Ошондо топуракта йод жок экен. Болсо дагы эң эле аз көлөмдө болот экен да. Агар деген зат да бул жанагы мармелад жасоодо колдонулат, ушу килтилдеги зат болот. Ошондо йод деңиз балырларында ошол йод өтө көп болот экен. Мына ошону колдонобуз. Анан ошону ачтып, барбатация кылып деп коет, ачтып бир жумада 10 күндө даярдап жасайбыз. Анан муну деген ошол өсүмдүктөргө колдонобуз. Муну эки түрдө колдонобуз экенбиз. Үрөнгө колдонобуз, үрөндү аралаштырып чачабыз, анан өлүп чыккандан кийин үстүнө жалбыракка беребиз. Листовой подкормка, кошумча азыктандырып беребиз. Мына бул эки сүрөттү көрүп атпайсыңарбы? Ол тамыр күчтүү болуп атпайбы? Ушул тамырга будайдын жарпанын тамыры. Ушул биздин биологик препараты колдонулган. Тамыр күчтүү болот, бул химикат колдонулган же болбосо эч нерсе колдонулбаган өсүмдүккө караганда. Эгерде тамыр күчтүү болсо эмне болот? Тамыр күчтүү болсо топурактагы азык заттарды, микроэлементтерди өзүнө жетиштүү түрдө сиңирип алат. Анан буларга караганда сабагы көбүрөөк көрүнүп чыгат. Жаганда сынып калып атпайбы? Ошол сынууга туруктуулугу жогорулайт. Сабагы көп болсо даанын машактары көп болот, ошондо пустозерность жанагы бош калган чүйүш болуп калгандар болбойт. А эгер өсүмдүк күчтүү болсо эмне болот? Ал өсүмдүк күчтүү болсо, адам деле ошондой, жаныбар деле ошондой. Иммунитети күчтүү болот, иммунитет күчтүү болсо, жанагы ооруларга туруштук берет, чириткичтерге, ар кандай илдеттерге туруштук берет. Клейковинасы жогору болот, сунуктугу жогору болот, степловидность дегендер ушул эмелердин баары жогору болот. Протеин, белоктордун саны жетиштүү болот, анан түшүндүрүп баары барып келип аягында 15-12-20%-ке чейин көбөйөт экен. Баасы болсо мунун баасы. Өкмөт коюп берген баадан биз бир тыйын ашырбайбыз, бир тыйын кемитпейбиз, анан кошулса бул эме идиштердин эмеси кошулат да. 29 сом 87 тыйын өкмөт коюп берген баа. Анан бул эме жыйындын аягында брошюралар таратып берем, көбөйтүп алсаңар болот. Бул жерде нормалары жазылган, анан биздин телефондон жазылган. Бул мына ушундай препарат, эч кандай зыяны жок. Ичине ичкерге кирип кетсе эч болбойт. Кээ бир кишилер муну деген жанагы букалардын байлаганда жемге кошуп берип атышат. Денеге тийсе деген эч кандай аллергия кылбайт, эч кандай зыяны жок. Экологиялык таза препарат. Муну чачыш керек да. Муну Кандай туштук керек? Муну үрөнгө колдонобуз, анан үстүнө кошуп беребиз. Бул жерде айтпадымбы, нормалары бар, ар бир өсүмдүктөргө, маданий өсүмдүктөргө нормалары бар. Чачып туруп, мисалы үчүн колдонгондо күн жийбей мындай күн бүркөк убактарда же болбосо эртең менен кечинде колдонобуз. Себеби булардын тирүү организмдер да споралары күндүн ачуу нурларынан жабыркап калат, эффект жакшы болбой калат. Ошол колдонулат. Эми экинчи бир препаратыбыз бул триходермин препараты. Бул деле Россияда азыр кеңири колдонулат. Бул да көп болду чыкканычы. Биздин лабораторияга алып келип жасап ишке кире баштаганыбыз бир 5-6 жыл болуп калды да. Муну ушул элдер көбүрөөк ала баштады азыр. Бул деле ушул сыяктуу эле козгардардын башка түрүнөн жасалат. Триходерма лигнорум деген түрү. Бул күчтүү антибиотик. Ошондой болгондон кийин бул жер семирчи катарында кетет, анан өсүмдүктөрдүн илдет тамыр чирткичтерге каршы колдонулат бир эле убакта. Мисалы үчүн жанагы картошканын эмнеден оорулары бар. Фитофтороз бар, ризоктомиоз бар, альтернариоз деген бар, өрүктүн котур болгон оорулары бар эмеспи? Крестероспориоз деп коет. Алманын паршасы бар, толгон токой оорулары бар, жана плодовая гниль, шакекчелүүчүлүк, кара чирик дегендер, мына ошолордун баарына ушул кетет. Муну деле эки түр менен колдонобуз. Үрөндү чылайбыз, андан кийин үстүндө подкормка кылып беребиз. Мунун да нормалары бул жерде жазылган. Муну сактаганда дагы суроолорду аягында беребиз,
Misal үчүn күз келди, картошканы жыйнап алдык, алма сайыбыз болгону менен биз жыйнап алып, погребке салдык, кампаларга салдык. Кайра жазында алып чыгабыз, сатыкка же болбосо башка сатыктарга жараша. Анан чыгарсак эмне болот? Бир топ бир канчасы эмне болот? Чирип калган болот. Ошондой болгон үчүн биз погребтерди тазалашыбыз керек. Ушул триходерм менен обработка кылыш керек. Себеби нымдуу чөйрөдө жанагы чирилткич микроорганизмдер батырып көбөйүп кетет. Ошондой болгон үчүн ушул менен обработка кылып туруп, курбагы менен же болбосо муну аэрозоль кылып чачып туруп, анан катмар кылып ушуну колдонсок, анан сактаган нерселерибиз 97% жакшы таза сакталат деген сөз. Бул дагы экологиялык жактан таза, эч кандай зыяны жок препарат. Мунун баасы мында бир аз эле кымбатыраак. 54 сом болуп дейт. Мисалы үчүн бизге деген азыр Россиядан препараттар келип атпайбы, ушул сыяктуу. Карасаңар баасы 300 сом, 400 сом, 500 сом болуп атат. А булардан деген 10 эсе, 15 эсе арзан болуп атпайбы? Биздин кээ бир адамдарыбыз барат да, магазинге барып бир 100 сомдук, 200 сомдук бир кымбат нерселерди 5 мүнөт отуруп 2-3 чокулуп коет. Ага караганда бул өтө пайдалуу нерсе болот. Андан тышкары бизде энтомофактор дегенибиз бар. Пайдалуу курт-кумурскалар. Энтомология дегенди баарыбыз эле билебиз да, мектеп курсунан билебиз, окуганбыз баарыбыз. Курт-кумурскалар жөнүндөгү илимди энтомология дейбиз. Анан бул бизди курчап турган чөйрөдө пайдалуулар бар, анан зыянкечтер бар. Ошол зыянкечтердин жумуртка, личинка өзүнө мителик кылган пайдалуу мителер бар. Паразитировать этип ошолорду зыяндуулардын жумуртка эмелердин гусеницалардын жеп жок куйчулар бар. Биз ошолордун алардын түрлөрү көп. Ошолордун 3 түрүн өзүбүздүн лабораторияда өстүрүп көбөйтөбүз. Муну биз жаратылыштан кармап келебиз, лабораторияга алып келебиз, жылуулайбыз, төшөгүн салып беребиз, тамагын беребиз, керектүү. Анан бапестеп багып, анан деген көбөйтүп туруп, калкка сунуштайбыз. Мону буга колдон, буга колдон, момунтип колдон, момундай кылсаң тигиндей пайдасы бар деп. Эми ошолордун ичинен трихограмма деген көпөлөк бар да, аябай майда көпөлөк, биттей болгон, биттен майда 0,2 мм болгон көпөлөк. Трихограмма көпөлөгүнүн эле 300 формасы бар. Биздин скол лабораториясында бактагы формасын колдонобуз. Биз алма жегенде ичинде соймоңдогон ак курттар болот, баарыбыз эле көргөнбүз. Ошол плодожорка деген көпөлөктүн личинкасы бул, гусеницасы. Ошол алманы жеп, ошол жака экскременттерди таштап, алманы бузуп, сатайын деген алмабыздын табардык көрүнүшүн бузуп салып атат. Ошондой болбош үчүн биз эмне кылабыз? Алып келип туруп, ууну чачабыз, бүркүрөтүп. Норманан ашылуу батырабыз ушуларды. Анан аны ким жейт? Өзүбүздүн эле балдар жейт, Бишкекке жиберсек өзүбүздүн эле туугандар жейт. Чет өлкө аны сатып албайт, бул курт экен, бизге барып чирип калат деп. Анан өзүбүз эле колдонуп уланып атпайбызбы? Ошондой болбош үчүн ошондой химикаттарды азайтыш керек, же болбосо нормасы менен колдонуш керек, же болбосо ушундай нерселерди колдонушубуз керек. Бул ошол плодожорка жана башка зыянкечтер деген өздөрүнүн жумурткасын биз тазалабай койгон кабоктарга, чирип калган, катып калган кабоктардын астына, коңулдарга тазалайт. Биз актабай койбодук, эски бактар ошо бойдон калат, ошолордун болбосо деген малдын кыгынап келип бактын түбүнө төгүп салабыз. Биз аларга деген евро ремонттолгон үй салып берип койдук. Кожоюн бизге үй даярдап койгон турбайдып алар жүзүндө көчөт. Көчүп барып ошол жерден кыштап чыгат, же болбосо барат бир кабоктун астынан бир жакшы жайттагы ошол жака кыштап чыгат. Бир зыянкеч 30-40-100гө чейин жумуртка тууганга жөндөмдүү. Анан алар эмне болот? Кайра эле жазында көбөйүп атат. А биз мореки ушул трихограмманы колдонсок, бир трихограмма 30-40 жумуртка тууганга жөндөмдүү. Бул трихограмма эмне кылат? Бул июнь айында учуп чыгат, жупташат, жупташканда жумурткасын тууйт, жумурткасын жөн эле любой жерге туй бербейт, өзгөргөн жерге. Ал ошол жана кистехвост, плодожорка, листоверкалардын жумурткасын издеп, ошого өзүнүн жумурткасын таштайт. Мисалы үчүн могу жерде осурет көрүнүп атабы аркада? Бул ошол трихограмма көпөлөгү. Трихограмма көпөлөгү өтө алыс учпайт, 2 метр учат көп болсо, шамал менен тарап кетет, анан жөргөрөп жүрөт. Биз кой бергенде мына мондай трихограмманы көбөйтүп туруп, мондай банкаларга салып жумурткасын, анан деген элдерге сунуштайбыз. Муну деген мындай ачасыңар, июнь айында мондай жалбырактар чыгып калат, ачып туруп, бул 10 түп бакка жеткилей болот. Анан ачасыңар да муну ачып кой берип койсоңор, эме жалбырак салсаңар, жалбыракка жабышып чыгат. Анан экинчи, үчүнчү, төртүнчү, 10-чу бакка
ашып қалса кайра бактын тиги бетинен деген айлантып коесуң. Ал быжырап чыгат да кону жөргөлөп жөнөшөт. Жөргөлөп жөнөп кычык коңулдардан жанагы зыянкечтердин жумурткаларын издеп таап, өзүнүн жумурткасын ошону тешип туруп өзүнүн жумурткасын туйт. Бул трихограмманын жумурткасынан чыккан личинка зыянкечтин ичиндеги азык заттардын баарын жеп коет. Мунун кабы эле калат. Экинчи ошондой ошентип кете берет да, ошентип биз эч химикатсыз алма да таза, аба да таза, адам да таза. Ден соолук да таза, улуттун ден соолугуна кам көрсөтөт акча таза, баары таза болот деп. Биз ушундай нерселерди колдонушубуз керек. Анан мында бирок деген нерсе бар да. Ошол зыянкечтин жумуртка таштаган убактысы менен биздин жумуртканы кое берген убакыт синхрондуй дал келиш керек. Ошол плодожорканын жумуртка тууган убактысы биздин Сколь областынын шартында күндүн температурасы 22-20 градус болгондо ошол жумурткасын таштай баштайт. Плюс-минус өйдөлдүй болот. Биз деген билбейбиз да кайсы убакта таштабады, көрө албайбыз да. Ошон үчүн муну деген 2 же 3 жолу кайталап коюш керек. Бир эле жолу кайталап койсок жакшы эффект болбой калышы мүмкүн. 2-3 жолу кайталап койгону көрүнгөн. Мунун деле баасы кымбат деле эмес, ошол 10 бакка жере турган салып бергенибиз бир 35 эле сом биз банканы алып келесиз. Баарын сизге беребиз, банканы алып калабыз, 35 сом беребиз. Алып кете бересиз. Бекер турбайбы. Эми трихограмма жөнүндө андан кийин алтын көз. Бактада жашайт. 20. Ошол бакта кала берет. 15-20 Күн суук болуп калса, кыш аябай катуу болуп калса, бир жылы жакшы жылына албай калса, көпчүлүгү мындай өлүп калат. Ошон үчүн биз лабораторияда көбөйтөбүз. 15%. Кармап алып келип бак өстүрүш өтө машакаттуу иш. Көпчүлүгү өлүп да калат, азайып да кетет. Ошон үчүн бул биолабораторияга көбөйүш керек да, ар бир райондо, ар бир колхоздо болуш керек. Мисалы үчүн Молдовада, Украинада, Союзда болгондо ар бир колхоздо болгон ушундай лаборатория. Азыр областта бирөө эле болуп атпайбы? Эми ошол мындан тышкары бизде алтын көз деген бар. Алтын көз мына. Момундай жапжашыл болгон 1,5-2 см болгон көпөлөктү көрдүңөр беле? Көрө эле жүрөбүз, Булар азыр ол биздин тоолордо чоң карагайлар бар, жергиликтүү тияншан карагай деген бар. Ошонун калың карагайлардын, калың кабыктардын астында булар азыр бүрүшүп, жан терек болуп, колония болуп жатышат. Биз эми бир кар бир аз азайганда тоого чыгабыз, ошолорду кармап келебиз. Кармап келип лабораторияга алып келип жылытабыз, тамагын беребиз, тиешелүү бир нормалардын баарын аткарып туруп, анан көбөйтөбүз. Көбөйтүп туруп, мунун жумурткаларын алабыз. Жумурткаларын алып карточкаларга чаптайбыз. Ошол жумурткалардан мондай личинкалар чыгат. Мындай личинкасы бар. Ол личинкасы сырткы көрүнүшү крокодилге окшош. Анан крокодилдер суганакта болушат, жырткычта болушат. Мына ушулар пайдалуу. Мына биздин алманын арасында өсүмдүктүн биттеринин 90 түрү бар. Генелери бар, совкалары бар, мөлдөрү бар, көөгурттар бар, жана башка толгон токой зыянкечтер бар. Ошолордун баары жумуртка туйт, жумурткасынан личинка чыгат. Ошол биз алып келип туруп, карточкадагы эмени алма, карагат, бадыраң, помидор, гүлдөрдүн арасына кое берип коебуз. Анан бир 7-8 күндөн кийин ошол жумурткасынан мондай личинка чыгат дагы, тамагын издеп баштайт, жөргөлөп, жанагы эмелердин баарын кырып жеп жок кылат. Бир личинка бир күндө 2000-ден 3000-ге чейин зыянкечтердин личинка жумурткаларын жеп жок кылганга жөндөмдүү. Пайдалуу экен. Өтө пайдалуу экен. Бул деген химиядан толук кутула турган биздин жолубуз экен да. Билим жеп коет. Андан кийин жанагы өсүмдүктүн биттеринин 90 түрү бар дебедим да? Бизде жок түрү, бул 90-жылдардын башында пайда болду. Кровяная тля деген пайда болду. Биттер тля деп коет. Кровяная тля бизде жок болду Скөлдө. Кокустан бул Покровкадагы плодопитомниктин көчөттөрү менен келип калган экен. Анан жайылып кетип, биздин алмаларды талкалай баштады. Бул ошол тля ошол жаш алмалардын кабыктарындагы ширенин баарын соруп жеп коет экен. Анан өзүнөн бир таттуу суюктук бөлүп чыгарат, медвяная роса деп коет. Аны менен мускулар тамактанат экен. Мына алманын түбүндөгү мускулар жүрбөйбү бижирабы? Көрүп атабыз. Ошол деген ошол өзүлөрүнүн тамагы болгон үчүн ошол мускуларды ошол жерде жоготушубуз керек. Себеби алар ошол таттуу нерсе менен тамактанат, аларга жагып калды. Булар бизге тамак даярдайт экен деп дагы күз киргенде ошол эле тляны, эмелерин, жумурткаларын, личинкаларын ошол топурактын астына алып кирип келет. Кайра жазында алып чыгышат.
Багып атыптыбы? Багып алышат аны, кой кайтарган. Ошон үчүн ал жерден жоготушубуз керек. Биз химикат чачабыз да ошол жерге, ошо тилялар өлсүн деп. Тилия өлбөйт химикат чачсаңар. Себеби ал өзүн коргоп алган калкан менен. Аябай бекем болот. Мына кебеш сыяктуу бир ак нерселер болот. Ошондой нерселерди көрсөңөр биздин көп кишилер билбестиктен өлтүрүп салат. Себеби ал жерде афелинус деген да көпөлөк бар. Ошол кровяная тлияны жогото турган бир гана афелинус көпөлөгү. Кровяная тлияны 200 жыл мурун Американын кайсы бир штатында, Нью-Йорк штатында көрүшкөн биринчи жолу байкашкан. Ал таралып жүрүп отуруп 200 жылдын ичинде бизге чейин жетти. Аны жогото турган афелинус көпөлөгүндө ошол жактан байкашып алып келген Европага. Европадан жүрүп отуруп Өзбекстанга чейин жеткен. Анан ошол тлия пайда болгондо биздин Скоро областынын бир нече агрономдор, биздин лабораториянын кызматкерлери 91-93 жылдары Өзбекстандын Анжан, Наманган областтарына барып, мына мондай чыбыктарды кесип келишкен 20 сантиметр. Ошол чыбыктарда афелинус деген көпөлөгү болгон. Ошону алып келип туруп алмабактарга кое беришкен. Анан биз ошондой өзүбүз кое берген жерлерден алмабактардан заготовка даярдайбыз. Жүзүндө жазында. Ошол афелинусу бар көпөлөктөрдү. Булар уже бөлүп калган, булар эскилер да. Мына мындай кара точканын ичинде бул кара точкалар кровяная тлянын жумурткасы. Ошол жумурткасын тешип туруп булар жүзүндө кирип келет. Анан ичин жейде ошол жакта кыштап калып калат. Личинкасына да ошондой кылат. Өлгөн афелинус мумифицировать этип көбүп чыгат. Мына ушул эле жоготот. Биз ууч ачканда жанагы сыртынан каптап турган эмеге тийип атпайбы? Ал түрүлүп калып ичиндеги зыянга чаман калып калат. Бул өтө майда көпөлөк. Ошол ийи менен буактардын кебездин арасынан кирип кетиптигини өлтүрүп жок кылат. Ошону эле колдонушубуз керек да. Булардын баасы өтө кымбат эмес, бирөө 20 сомдон. 5 түтүн ортосунда бирөөнү байлап койсоңор, түндүк жагынан астын бутактын астына ичкечик менен байлап коебуз. Март айынын аягында. Себеби ал ошол кезде температура 16 градуска жеткенде ошол афелинус учуп чыгат, жутташып туруп, жумуртканын ошол зыянкечке туйт, анан денесине да туйт, анан личинкасына да туйт. Ошентип жок кыла баштайт. Эгер ошондой буак баскан жерлерде кара точкалар болгонун көрсөңөр, кыйып салбай ал ошол жерде калыш керек. Эгерде тиле ошол огородуңарда алмаларды буратып аткан болсо, бизге келип кайрылсаңар, биз көрөбүз да ушундай нерселерге сунуштайбыз. Тилянын көрүнүшүн айтып коюңуз. Жалбырактагы тлялар да астынан эметкен. Тлянын 90 түрү бар, жанагы зеленая яблоня тлия дегенди баарыңар көргөнсүңөр, жалбыракта жапчаштуу типтеп жүрбөйбү? Ошонун деле бир башкача түрү. Бассаңар кызыл болуп, кан болуп калат да, кан сыяктуу кызыл түстө. Ошон үчүн кровяная тлия. Мынтип сыдырса кол кызыл болуп калат да. Эми ошол зыянкечтерди жоготуунун дагы бир кыскача мындай жөнөкөй түрүн силерге айтып берейин. Кылтактарды колдонобуз да. Баарыбыздын үйлөрүбүздө эски скотч бөрөктөр бар. Анан картон кагаздар бар, коробкалар бар. Ошол коробкалардын арасында да толкун гофрированный деп коет. Ошону алып келип туруп күзүндө стволго байлап коебуз. Анан күзүндө эмне болот? Деги тойгон курт мусканын баары, гусеницанын баары ылдый самсалап көчө баштайт, миграция кылат. Кожо бете кыркып сөгүп коюп туруп ошол жака кыштап чыгат. Баратат дагы ошол силер байлап койгон гофрированный деген картон кагаздардын арасындагы кирип кетет. Биз үй салып берип коет, аяка барбай эле жерге кыштап чыгат дейт. Анан бир жумадан кийин аласыңар, ошонун баарын чечип өрттөп саласыңар. Дагы байрак Эч кандай химикат колдонгон жоксуңар да. Ууч ачкан жоксуңар, таза болот. Механизм. Кайра байласыңар, кар түшкөнгө кышка чейин ошол бир нече жолу колдонсоңор, бир нече жерлерден арылып каласыңар. А бирок жазында алар кайрат, кырктын арасында алар көчө баштайт өтө көздөй. Жолусу бактын эмесинен мондай самсалап түшкөндөр бар да, тигилерге тийбей. Ошол кайра көчөт. Алар кайра мондай учуп чыга албайт да. Ствол аркылуу чыгат. Ствол аркылуу чыгып барат, кайра байлап коесуңар. Ошолор дагы кабылып калат. Ошентип бир нече жыл бою ошондой колдонсоңор, бир топ зыянкечтерден химикатсыз арыласыңар. гостиница сатып Эң жөнөкөй түрү. Актагандай. Ловчик поезд. Анан актаганда дагы Күзүндө 10 килограмм ак топуракка 1 килограмм ак таш кошосуңар. Жабышкак болушун үчүн уйдун свежий жампасынан кошосуңар. Анан 100 грамм көк ташты кошуп аралаштырып туруп, биринчи стволду тазалап, жанагы өлгөн кабыктардан, коңгузоңдон тазалап туруп, кургаган кабыктар. ошолордун баарын алып салып туруп, анан деген аттап койсоңор, ал жерге дагы бул биринчи күндүн ысык нурунан сактайт, анан зыянкечтерден сактайт. Бизде климатында болуп калат да, мисалы жалбырак күйдү. Бутак күнгө ачылып калды. Анан бизде күндүз ысып кетет, түнкүсүн суук болот.
Анан күн баягы ысыганда ствол күнгө тийген жагы көбөт. Көлөкө жагы калып калат да. Экөөнүн ортосунда анан мындай тешик пайда болот. Трещина пайда болот. Анан ал трещинада күндүн нуру өтөт. Анан жарылат. Анан зыянкечтин баары жанагы оору ошол жерге топтолуп калат. Ошон үчүн күзүндө дагы биз азыркы айтканда көрөп, акиташ менен актап койсок, ал жанагы күндүн нурунан жарылган жанагындай процесстеринен тазаланат. Анан баарыңарды бул Абдулла Ташиевич айтып аткан жанагы ассоциацияга мүчө болуп киришкерге мындай кеңеш берет. Анан себеби айтып аткан жанагы ушундай алмаларды эккиле деп атпайбы, ошол бүт Кыргызстан ошондой бир сорттогу алмалардан эксе, сатканга жеңил болот экен да. Себеби ошол алуучулар жана чоң магазиндер пайда болуп атпайбы азыр? Фрунзе, Глобус, анан тигүү деген магазиндер. Алар ошондой бир партияны алганга кызыктар экен да. Ошон үчүн объемду бериш үчүн ошондой кылышыбыз керек экен да. Ошол баарыңарды ошого чакырып келет элем. Анан көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Суроо берсек болобу? Олордун эмесин энтомофагтарды койгондон кийин же болбосо могу препараттар колдонгондон кийин химиялык дарыларды коңшуларың колдонуп отурган болсо буларга зыян тийби тийбейби? Эми ал коңшулар колдонуп кое турган болсо сөзсүз зыян тийет. Кээ бир препараттардай ар кандай эме таасири ар кандай болот, аба менен тарайт, кээ бирлери күчсүзүрөөк болот. Азыр биз колдонгондо дагы батыраак өзүн, батыраак эффект болсун деп бүркүрөт нормадан ашык кое берип атпайбызбы? Муну кое бергенде сиз эле колдонуп койбой, кошуналарга айтып, кээ бир адамдар бар да, мен эле болоюн, мен эле деген. Ошон үчүн кошуналарга да айтыш керек, тартынбай, кошунам да жакшылык көрсүн. Кайсы бир мусулманга жакшылык көрбөсө ал мусулман бизден эмес дейт. Химикат колдонмогу. Колорадский жукту айла жукту чачын. Мына колорадский жукка жана биз айтып аткан злата каласканы көбүрөөк колдонсоңор болот. Эми бирок аны колдонуш үчүн аябай көп өлчөмдө колдонуш керек. Колорадский жукка колдонгондо огородуңарда болуп атса, перчатка кийип туруп эле кол менен да терип салгыла. Эгер чоң аяттар болсо анда химикат колдонгонго аргасыз болобуз. Бирок ошол химикат колдонгондо дагы сертификаттарын караш керек. Бул тыюу салынганбы, салынган эмеспи, зыяны кандай, анан нормадан ашык колдонбой, нормасы менен колдонгонго аракет кылыш керек. Ал менен дегенде бар личинка ташып коюп. Эми ошол баягы органика департаментине бир суранып кетет элек, ушул жалпы эле эл. Мына дүйнө жүзүндө тыюу салынган препараттарды биздин мамлекетке киргизбөө бир мыйзамын иштеп чыгып туруп, ошону бир парламентке сунуштап, мыйзам чыгарып, ошону ишке ашырсак. Себеби дегенде азыр тайфун дейбиз, скор, анан карате деген, бул деген таранчыны чоң гаубица баягы пушка барбы? Ошо менен атканда эффект болот экен да. Анын бакта конуп турса ошол бир таранчы. Аны атканда бакты тытып кетет да. Вообще жок кылып таштайт. Көзөмөл катуу болуш керек да. Ошондой көзөмөл керек болуп атат бизге дагы. Эми мынау ушунчалык баягы биздин химикат базарларыбыз дегеле бир мындай билгенин жасап калды да. Ошону бир иретке келтире турган кез келди да. Билбейбиз да, бизде билим жок, анан барып кайрыласың да. Моундай болуп атат десең, бир вообще бир атомный бомба жасай турган бирдемени берип коет, алып келип чачабыз. Баардык ошол жерде биосфераны жок кылып жатабыз да. Жанагы ошо сиздин сурооңузга картошка боюнча болгондо да ушул биз канчалык органикалык жанагы азыктарды колдонсок, мисалы биогумус жана биопрепараттарды, анан картошканы биз иммунитетти күчтөп жана биринчи циклынан колорадский жуктан өткөзүп кетсек, анан картошка өзү дагы жукка туруштуруп болуп калат. Үндөгөндөн түшпөй. Цикл өтүп кеткенден кийин анан бизде ошо жанагы мурда органика боюнча препараттарды каттоо, реестрге киргизүү биопрепараттарды, органикалык биопрепараттар боюнча иш дээрлик жүргүзүлгөн эмес. Анан эми ошол каттоо ошо департамент ошону каттайт. Анан биз жана пилоттук чарбалар деле органика менен алектенен дегенде, анан кайсы препараттар ошо химикатты, мисалы үчүн колорадский жукка колдонууга алмаштырууга болот. Жана айтып атканбы, ошоне липидоцит деген бар, бул Новосибирское эмеде биофарм.
ошону алып келип мына колдонгондон кийин кайсынысы бизге эффективдүүлүгү жакшыраак болот, сыноолор болот, сынап биз да көргөнбүз да. Мына жанагы окууларда ошолордун баары ушу эми бир эле жылы нукка келбейт да, акырындык менен жүрүп отуруп анын деле мен ойлойм жообу табылат. Азыр Колорадский боюнча бир нерсени кичине эметип айтып коюш керек, э? Бул ай чыкканда, ай толуп жакшы чыгып турганда бирөөндү жазында алып чыгасыңар да поездден, э? Ошол айга бир 3-4 күн таштап койсоңор эмне болот? Көгөрөт, э? Ошол көгөргөн картошкага Колорадский жолобойт. Себеби ал көгөргөндө өзүнөн саланин деген уузак бөлүп чыгарат. Ошого чыдай албайт экен. Ушул дагы көп эффект берет. Мына народный методдор. Sen gülдөгөндө да ачуу болуп калат да ошол. Бул өзү уу болуп эсептелет. Беребиз сурап. Сабагы билесиз. өзү самопалга сертификат Азыр сизге таштап кетейин, өтүп туруп кетсеңер болот, э? Аягында нормалар бар. Сертификатты мына таза экенин, неме экенин мындай немеден телефондон текшерет аны. Сертификаттын номерин жазсаңыз, ошол чыгат. Действительно ошол Турциядан берилген, же болбосо Европанын дагы бир жеринен берилген деген аны текшерип коюш оңой эле. Мага жөнөтсөңүз мен текшерип сизге жообун берип коем. Анан эми туугандар, азыр эми бардыгыбыз мына жеп ичкен адамдарбыз. Адам жемейинче тура албайт да. Эми бул жерде эмнени жеп атабыз деген чоң суроо бар да. Эми өзүбүзгө келели. Мына магазиндин туткасын кармап ачканда эле көзүбүзгө кандай бир сүрөт келет. Карасаңыз деле бардыгы эле келген товарлар ошол башка жактан келип жатат. А бизде өзүбүздө өндүрүлгөн товар өтө аз. Анын бирден бир себеби биз өзүбүздүн өндүрүштөгү ошол печеньяларды, сууларды, ошол эле каймактарды, ошолорду колдонууга биз өтүшүбүз керек да, өзүбүздүкүн. Анан өзүбүздүкү болсо эле деп эле анан кийин бардыкты эле жей бербей, именно ошол азыр ошол органика департаментинен аны да суранабыз, лабораториясынан ар бир Кыргызстандан чыккан момпосини дагы, печеньяны дагы, сүттү дагы бардыгын текшерип бизге заключение чыгарып бериш керек. Ушуну алып ичсе болот, момдай деп. Анан туугандар, бизге Россиядан, Украинадан, Белоруссиядан, Казакстандан, Өзбекстандан, Тажикстандан аябай көп товар кирип жатат. Ал товардын биз жака кирип жаткан бирден бир себеби бизде өндүрүш жок болуп жатат. Өндүрүштүн жоктугунан бизге азыр Кытай мамлекети 60 миллион долларлык алманын өзүнөн киргизет экен. Мына Тажикстан мамлекети бардык ушул Кыргызстандын кыбыр эткен жерин бардыгына жүзүм жеткизип берет экен, хурмасын жеткизип берет экен. Кыргызстан мамлекети өзүн продукта менен ошол айыл чарба мөмө жемиштери менен биз өзүбүздү камсыз кыла албай жатабыз туугандар. Ошол себептен бардыгыңыздарды айтамын, бош жаткан жерлерге мына ушул жергиликтүү бийлик да жардам берсин, мына ушул жерде меценат баягы байлар дагы жардам берсин. Биз өзүбүздүн өндүрүштү колдой турган мезгил келди. Эми ташып ичкен эч качан тойбойт дейт да. Мына жеген ичкенибизди дагы бир карап кое турган мезгил келди. Эмне жеп атабыз биз? Ошонун эсебинен биз ооруп жатабыз. Эмне келип атат? Мына бирден бир мына бир нерсени айтып берейин, шуну кулагыңарга жакшы туюп алгыла. Мындай бир иш бар экен. Ошол Ошто бир келин бар. Ошол өзүнүн эмеси бар, пекарнясы бар. Ошол пекарняны баягында башкача кылып иштетем деп, кеңейтем деп Россиядан бир орус технолог чакырыптыр. Орус технолог келип бир күн эс алып, анан эртеси күнү жумушка чыгыптыр. Анан закупка жаз эмне алып келип берейин деген экен. Ал жерден сүт, туз, кант, анан май, un, ошонусун түшүнүптүр, калган бияктагы 5-6 эмени түшүнбөптүр да. Муну эмне дептир? Деген экен, бул дептир печеньяны рассыпчатый кылат дептир. А бул эмне десе химический бир соединение, элемент. Анан печеньяны дептир
мындай кылып туруп узак мөөнөткө паңдатпай, көгөртпөй тура турган бир дарысы бар экен. Аны жазыптыр. Анан кийин онун аркасынан ошол печеньяны мындай сындырып неме болуп кетпеш үчүн укрепитель дагы оны жазыптыр. Анан мышык тийбей турган неме баягы чычкан тийбей турган дагы бир дары жазыптыр. Бул нерсе бул мышыктын гени дептир. Бул дептир аны ошон үчүн алардын печеньялары Россияныкы дагы, Украинаныкы дагы 1,5 жыл тура береткенде иштеме болбойт. А биздикилердикин срогун карасаңыздар, ашып кетсе 1,5 айда. 1,5 айдан кийин уже болду, утил кетет, сатылбаса. Сразу жыйналат. Ошон үчүн туугандар эч качан ошол башка жактан келген азыктарды жебеңиздер. Чычкан жеген эме жеп атат. Ооба. Анан баягы эме барго баягы эң жаман немелери мына килкада келет экен. Килкада ичин тазалабай эле салып иштеткен дагы. Анан кийин ал тез ачыйт экен, ага деген болгон консерванттарды кошуп туруп анан кийин закрывать этип жөнөтөт экен да. Аны деген берсең даже мышык жебейт экен да. Россияда бир кемпир бар экен. Мышыгын колтуктап алып анан кийин колбаса саткан жерге барат экен да. Кестейт экен. Мышыгына жетирип көрөт экен. Жесе ошодон алат экен. Жебесе албайт экен да. Биз ошо мышыкчалык келебиз жокпу деген дуру туугандар ошого мен силерден суранамын. Өзүбүздүн өндүрүштү колдогула. Мына 1 литр сууда дагы саясатыбыз болуш керек да, өзүбүздүкү деген. Ал деген 50 тыйын түшөткөн бюджетке 1 сом түшөткөн. Ал деген биздин пенсионерлердин пенсиясы, мугалимдердин айлыгы, бюджетниктердин айлыгы. Бул деген өтө бир мындай өзүбүздүкү дегенге өтө турган мезгил келди. Аксакалдар, силер ушул магазин иштеткендерди ушул жерге бир чогулткула. Чогултуп айланып кетейин. Россияныкын жедик, неменикин, Украинаныкын жедик, өзбектикин жедик, бардыгын жедик. Сенен сураныч. Бүгүндөн баштап ошол кичинекей ошол дүкөнүңө ошол Кыргыздын товарын алып келчи деп сураңыла. Биз да тазарайлы, бизде дагы ден соолук болсун, биз деле карып барайтабыз, биз деле таза өнөм жейли деп сураңыла. Анан ушул мектептин жанындагы ошол сатып аткан, дүкөндө иштетип аткан туугандарыбыздан суранабыз. Ошо Кытайдын 1 сом анан 50 тыйындык баягы бир болбогон бир канттарды сатып атат. Ошол канттар биздин балдардын психикасын бузуп атат. Ошол канттар биздин балдарыбыздын жынысын алмаштырып коюп атат. Ошол канттар биздин балдарыбызды бейбаш кылып атат. Аны түшүнбөй атабыз биз. Кытай бизге эч качан жакшы нерсе бербейт. Ошонун бардыгын контроль кыла турган бул жерде аксакал. Аксакал дегенде бул жерде бул шал эмес, бул абышка эмес, бул аксакал деген бул башка статустагы адамдар да. Ошол кишилердин бардыгын топтоп туруп ушунчалык бир чоң эбегейсиз бир чогулуш кылышыңар керек ушул райондо. Анан ошону таказаны коюп туруп каттуу. Бүгүндөн баштап ошо Кыргыздын гана өнөмүн алып келесиң бизге. Болосо бойкот кылабыз, магазиниңде эч ким кирбейт деп туруп ошону өзүбүздүн аябай сонун печеньялар бар. Өзүбүздүн аябай сонун тушонкалар бар. Сууларыбыз бар. Мен кече келсем, буякта Ошто бизде жадат да ошол Пико, Минко деген баягы өзбектин соктору. Келсем караколдо ошол жерде жайнап кетти бардык магазиндер. А биздин өзүбүздүн алмаларыбыз болсо чирип жерде жатат. Алардын болсо консервант кошулган бир суусун биз сылпылдатып ичип отурабыз. Россияда кандай жасалат деме? Ашкабакты майдалайт экен. Анан кийин бир субстанцияга айландырат экен. Эмеге үстүнө баягындай красителди кошот экен. Анан кийин ароматизаторун кошуп коет экен, сахардан салып туруп. Ал эмне? Абрикосовый, же болбосо шапталыныкы, персиковый, же болбосо дагы бир. Мякотью деп чыгарып бизге деген согуп атат да. Бизде деген өзүбүздө деген канча миллиондогон, миллиарддаган алма, өрүк бар жок чирип кетип атат. А биз деген каяктагы бир консерванты кошулган эмени ичип атабыз. Бизге боор керек эмеспи? Бизге зрение керек эмеспи? Бизге слух керек эмеспи? Неге ошентип атабыз? Тиштин баары чирип бүттү. Биз билет элек 100гө чыккан шалдар жөнүнө мынтип чим нерим курчап койгонбу карап койчу дейчү эле илгери. Азыр болсо 30га чыкпай ушу бардыгы стоматологияда отурат. Анын бардыгы эмне? Химия жегендик бизден болуп атат. Кыргыз качан кыргыз болуп өнүгөт? Качан кыргыз өзүнүн өндүргөнүн жегенде гана өнүгөбүз. Ошондо бизге каяктагы бир биздин мына денебиз кабыл албаган бир продукталар келип атат бизгечи. Ошолор бизди эмне кылып атат? Кичинертип атат.
ошолор бизди кичинертип коркок кылып ошолор бизди эмне кайтарып атат да баягы аябай курч бычакты коюп алып баягы балка менен ургандай ошондой болуп майтарылып атабыз да биз. Туугандар, токтотойлу ушул немени. Токтотушубуз керек. Мына азыр Бишкектин боорунда биздин бир тууган мусулмандарыбыз ошол жерге жайгашып алып